Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 9-чу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу. Сабактын максаты Манас эпосу боюнча кыскача маалымат алышат. Эпос жөнүндө маалымат алуу менен бирге кыргыз тилиндеги жандоочтор менен таанышышат. Жандоочторду сүйлөө кебинде колдонууну үйрөнүшөт. Зор Манас көлөмүнө жетпес женем, чарчабай 3 ай айтса түгөнбөгөн, кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин күчүң менен. Өз кезегинде кыргыз эли дагы көлөмү жана мазмунунун байлыгы жагынан ааламда теңдеши жок керемет чыгарма Манас эпосун жаратып, ошол дүйнөлүк казынасын байыткан. Манас эпосу кыргыз элинин бабалардан калган ата мурасы, улуттук сыймыгы, руханий маданияттын туу чокусу. Манаска орус элинин академиги Радлов мындайча баа берген. Манас эпосу бул Манас баатырдын тегерегинде топтолгон кыргыз мифтеринин, жомокторунун, ылакаптарынын энциклопедиялык жыйнагы. Бул чексиз чоң эпопеяда кыргыздардын турмуш салты, географиясы жана медициналык түшүнүгү жана эл аралык мамилеси орун алган. Манастын Саякбай Каралаевден жазылган бир гана вариантынын көлөмү 500.553 сапыр. Бул көлөм Илиада менен Одиссеяны кошуп эсептегендеги көлөмдөн 20 эсе чоң. Ал эми элдик эң көлөмдүү чыгарма катары эсептелген индустардын эпосу Махабхаратка караганда 2,5 эсе, Шахнамеден 5 эсе чоң. Манас эпосунун кыскача мазмуну. Карахандын 8 уулунун кенжеси Жакып 40 үйлүү кишилери менен кошо 6 айга айдалат. Жакып аябай байыйт, бирок көпкө чейин балалуу болбойт. Көпкө зарыгып жүргөндөн кийин уулдуу болуп чоң той берет. Баланын аты Манас коюлат. Манас калмактардын бир катар балбандарын жеңет. Акбалтадан алыстагы кыргыз эли жөнүндө угуп, Кошойго ат башыдан жолугат. Кошойдун сунушу боюнча Манас эли үчүн Ала тоого көчүп келмей болот. Алайга келип, Нескара, Толтойлор менен болгон уруштан соң Кошой көп колу менен келип Манасты бошотот. Манас айылы менен таласка көчөт. Кошойдун сунушу боюнча Манасты хан көтөрүшөт. Андан ары Чубактын окуясы, Манастын Каныкейге үйлөнүшү, душманды жеңүүгө байланышкан бир катар согуштук эпизоддор баяндалат. Көпкө созулган катуу согуштан кийин Сыргак, Серек, Алмамбет окко учат. Коңгурбай аңдып келип, Манасты экинчи жолу жарадар кылат. Кабылдап кеткен жарадан Манас өлөт. Каныкей күмбөз салдырат. Атоочторду жөндөмөлөр боюнча башкарып, сүйлөм мүчөлөрүн байланыштыруу үчүн колдонулган сөздөр жандоочтор деп аталат.